Саламатсыздар, в эфирде жаңалыктар маалымат программасы. Студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Түркменистандын Аваза шаарында аралды сактоо фондусун негиздеген мамлекет башчыларынын саммити башталды. Ага мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ардактуу конок катары катышууда. Жалал Абад областы боюнча мектептердин 70%дан ашыгы интернет менен камсыз болду. Мындай маалымат бүгүнкү коллегияда айтылды. Мынау 2019-жылкы эмелерге ошол мектептерди аракет кылып киргизиш керек. Базар Кургон районунда демирчилер тарабынан салынган 3 мечиттин ачылышы болду. Tabii kıyamet gecesi dursun dağınız inşallah. Түркменстандын Аваза шаарында аралды сактоо фондусун негиздеген мамлекет башчыларынын саммити башталды. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ардактуу конок катары катышууда. Аталган жыйындын алкагында Борбор Азия мамлекет башчыларынын бирдиктүү билдирүү жасоосу каралган. Бул жыйында аралды сактап калуу боюнча жасалып жаткан иштердин жыйынтыгы тууралуу маалымат берилип, деңиз бассейниндеги мамлекеттерге жардам берүү боюнча концептуалдык программанын долбоору каралат. Аталган программанын негизги максаты элдин жашоосун жакшыртуу, экологиялык жана социалдык экономикалык маселелерде кызматташууну жандантуу, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана Борбор Азия мамлекеттеринин климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу болуп саналат. Аралды сактоо эл аралык фонду 1993-жылы 4-январда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменстан жана Өзбекстандын президенттеринин чечими менен түзүлгөн. Фонд 2008-жылдын декабрынан тартып Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында байкоочу статусуна ээ болгон. Кыргызстан аймактагы айрым мамлекеттердин кызыкчылыгы эске алынбай, кыргыз тарап сунуштаган реформалар ишке ашпай жатат деген жүйөө менен 2009-жылы фонддун ишине мүчө катары катышпай турганын айтып, 2016-жылы аны токтотуп койгон. Аралды сактоо эл аралык фондусунда Түркменстан 2017-2019 жылдары төрагалык кылат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы Ысык көлдүн Бактуу Долонот айылында чыккан өрт көчмөндөр оюндарына өтчү ат майданга тиешеси жок экенин билдиришти. Эске салсак, буга чейин аталган ипподромдун атканасындагы 700 чарчы метр жердеги тезек күйгөнү айтылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кийин билдиришкендей, күйгөн атканага ипподромдон алыс жайгашкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Ош областынын Нокот районунун 12 бел айыл өкмөтүнүн депутаты менен жер боюнча адисин колго түшүрдү. Финансы полициясынын маалымат кызматы кабарлагандай, мекеменин аймактык бөлүмүнө жаран арыз менен кайрылган. Ал андан 12 бел айылындагы депутат менен жер боюнча адиси 80 000 сом талап кылып жаткандыгын айткан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 225-беренеси, кызматчылар тарабынан мыйзамсыз түрдө сыйлык алуу жана 166-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Шектүүлөр кызматтык кабинетте 17 августта 50 000 сом алып жаткан жеринен колго түшкөн. Ал эми 19 август күнү Ош шаарындагы тергөө абагына иликтөө соңуна чейин камалган. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жалал Абад областы боюнча мектептердин 70%дан ашыгы интернет менен камсыз болду. Бул бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялык талаптардан келечек муундан артта калбоосу үчүн жасаган аракет. Мындай маалымат бүгүнкү өткөн коллегияда маалымдалды. Мындан сырткары коллегиянын жүрүшүндө турак жайды камсыздандыруу маселеси жөнүндө да сөз болду. Сөз кабарчыбызда. Облус боюнча жалпы 476 билим берүү мекемеси орун алган. 2018-2019 жаңы окуу жылына карата болгон даярдыктар жылдагы мүнөздө. Китеп менен камсыздандыруу кыргыз өзбек тилдүү мектептерде пайыздык ченем 80ден жогору болгон менен орус тилдүү мектептерде бир топ төмөн. Мындагы дагы бир маселе орус тилдүү мектептерде мугалимдердин жетишпестиги. Жалпысынан 144 мугалим жетишпейт. Билим берүү мекемелеринде окуу тарбия иштерин талапка ылайык уюштурууга шарт түзүү жана мектептерди жаңы окуу жылына карата даярдоо боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. Жалпы билим берүүчү мектептердин 2018-2019 жаңы окуу жылына карата утурумдук ремонтуна республика бюджетинин каражатынан 17.193.400 сом акча каражаты, жергиликтүү бюджеттен 83.657.000 сом акча каражаты, ал эми демөөрчү жана ата-энелер тарабынан 39.882.000 сом акча каражаты бөлүнүп, ремонт иштери жүргүзүлүп, жана мектептердин материалдык техникалык базалары чыңдалган. Жаңы окуу жылына даярдыгы начар, ремонттун сапаты талапка жооп бербеген мектептер ар бир райондо кездешет. 34 мектептин имараты авариялык абалда болсо, айрымдары сапасыз ремонт жүргүзүлүп, ирээсиздикке жол берилген. Өзгөчө мындай абал Чаткал районундагы жалпы билим берүүчү мекемелерде орун алган. Бизде равномерный эме болбой атат да, президентибиз да ошон үчүн айтып атат.
кайерде эме көп болсо ошол жердеги мектептер жакшы болсо деле курулуп дагы жанына курулуп атат дагы ушундай мектептер каралбай калып атат да. Мына 2019-жылкы эмелерге ошо окшоо мектептерди аракет кылып киргизиш керек. Карашыңыздар керек. Мындай азыркы заманда азыркы айтып аткан бир эмеге тыгылып бир комнатада отурат эме деген уят. Азыр биз эми 21-жылында жашап атабыз. Бирок сиздер акимдер ошону ошо күнү түнү уктабай бара турган жерге чейин барып аракет кылыш керек. Ушундай мектептерди караңыздар. Билим берүүнүн сапаты боюнча акыркы убактарда сындар айтылып келет. Анын бир масалы 77 мектептин аккредитациядан өтпөй калуусу. 416 мектептен 77 аккредитациядан мына шарттуу гана өткөнү жакшы көрсөткүчпү ушул бизге? Бул эми баягы Эйнштейндин закону бар, салыштырма теориясы дегенде. Биз эми кандай болбосун, алтын тамга болбосун, курулуш болбосун, кадр болбосун, 7 област Бишкек Ош шаарында мындай бир таблицага отуруп мындай атаандаш болобуз да. Бул албетте жакшы көрсөткүч эмес. Бул багытта биз жыйынтык чыгарабыз. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө сүйлөшкөнбүз. Окуу жылдын бүтүшүндө биз бул боюнча бир жакшы жыйынтыкка чыгып, мектеп коллективине жардам бере алабыз. Мектептердин жетишпөөсү өзгөчө Жалал Абад шаарында байкалат. Шаардагы дээрлик бардык мектептерде окуучулардын көптүгүнүн улам бир класста 40-50ге чейинки окуучулар окугандыгы маалым. Коллегиянын токтомунда бул абалга көңүл буруу, жаңы мектеп курулуштарын куруу маселеси да камтылды. Буюрса жаңы окуу жылында 2 мектеп, ал эми жыл соңуна чейин 6 мектеп пайдаланууга берүүсү күтүлөт. Ал эми коллегиядагы экинчи маселе турак жайларды мамлекеттик камсыздандырууга арналды. Анткени облус турак жайды камсыздандыруу көрсөткүчү боюнча республикада арткы орунда. 5174 турак жай гана камсыздандыруудан өткөн. Маалыматты уже 2016 февралдан баштап иштеп келатат бул мамлекеттик камсыздандыруу. Ошондон бери маалыматтар, буклеттер баардык жердеги жетиштүү болуп жатат да, жетиштүү болуп жатат. Эми биринчи жактарынан азыркы күндө турак жайдын ээлеринин документтеринин жоктугу бирден бир себеп болуп атат да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк турак жайлардын акчасы болсо документтери жок болуп калат. Кудай сактасын, кырсыктык кайдан деп болбойт. Ошондой кырсыкта камсыздандырылган турак жай ээлерине 1 миллионго чейинки каражат берилип жатканы маалым. Ошондуктан бул маселеге улуттуу мамиле жасоо, эл менен түшүндүрүштөрүн алып баруу милдети аким, мэр, айыл өкмөт башчыларына жүктөлдү. Гүлжана Мындоева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. 2018-2019 жаңы окуу жылында билим берүү тармагында бир катар өзгөрүүлөр болот. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү билдирди. Ага ылайык сентябрь айынан тарта билим берүү мекемелери 100%га интернет желесине туташат. Аны менен катар электрондук китепканалар да ачылат. Ал эми мектепке чейинки билим берүүчү тармагында болсо балдарды онлайн аркылуу кабыл алуу системасы орнотулду. Мындай кадам менен балдарды бала бакчага алууда коррупцияга бөгөт коет. Ошону менен жаңы окуу жылында шаар аймагында 20 мектеп эшигин ачат. Алардын арасынан номер 7 жана 22 негизги орто мектептери сыноо мөөнөтү менен ишке берилди. Балдарга сапаттуу билим берүү үчүн үстүбүздөгү жылы билим берүү системасында чоң өзгөртүүлөр жасалат. Тактап айтканда жогорудагы мектептердин бардыгы интернет желесине туташтырылат. Ал эми 5-6 класстын окуучулары жаңы китептерди пайдалануу үчүн жылына 25 сом төлөм акысын төлөшөт. Бул шарттуу түрдө ноябрь айынын соңуна чейин. Бирок бардыгы эле балдарга тийиштүү эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдиктер каралган. Билим берүү мектептери, мектептен сырткаркы уюмдарыбыз быйылкы 2018-2019 жаңы окуу жылына бардык тең утурумду коңдоп түзөө ремонттордон өтүп, быйылкы Кудай кааласа балдарды кабыл алууга даяр. Ал эми кийинки этаптар 3 этап менен кетип атат. Бул кийинки жылы 7 жана 8 класстын окуучулары, ал эми кийинки жылы дагы 9, 10, 11 класстын окуучулары ушу китепке акы төлөөгө өтүшөт. Мындан сырткары аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында билим берүү мекемелеринде электрондук китепканалар да ачылат. Учурда пилоттук түрдө номер 1 гимназия мектебинде ишке берилди. Ага ылайык 20 компьютер, 4 ноутбук жана дагы бир нече керектүү шаймандар алынып келинген. Мындагы компьютерлерге Ай билим программасы киргизилген. Анда балдар орус жана кыргыз тилиндеги тексттерди, адабий чыгармаларды, ошондой эле дүйнөлүк тилдерди окууга шарт түзүлөт. Ушул жерден өзүнө керектүү өлчү программаны алат дагы, теманы алат дагы, флешкага көчүрүп алып туруп, ошону бир сабактын алдында бир 15 минут
балдарга берсе, бул абдан чоң кошумча булак болот да. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде буга чейин балдарды жазуу түрүндө кабыл алып келишкен болсо, эми кабыл алууда электрондук негизде жүргүзүлөт. Мындай кадам менен өкмөт бала бакчалардагы балдарды кабыл алуудагы коррупцияга бөгөт коюуну максаттаган. Ата энелер мисалы үчүн келип бирөө наразы болгон жок, что биз, допустим, балдарыбыз киргизе албадык деп сөз болгон жок. Онлайн менен очередке көп коюшкан экен, июньде келип балдарды орноштуруп койду. Анын ичинде вот сентябрдан баштап дагы укомплектование башталат го, дагы анан көрөбүз. Мүмкүнчүлүк боло турган болсо дагы очередке көп коебуз через онлайн. Белгилей кетсек, шаар аймагында жалпы 20 билим берүүчү мекеме, 22 муниципалдык бала бакча бар. Ал эми республика боюнча 2262 билим берүү мекемелери билим берип келет. Анын ичинен 1427син мектептер түзөт. Ал эми бул жылы жалпы өлкө аймагында 1 223 бала билим алат. Ошону менен окуучулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 4%га жогору. Лида Сакымчыбекова, Уларбек Мурзабеков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад областынын аймагында пахта аянты өткөн жылга салыштырмалуу 1064 гектарга кеңейди. Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунун дыйкандары пахтаны түрдүү уруктарынан эгип, бул жылы да жогорку түшүмдүүлүктү алууну пландап жатат. Талай иштердин жүрүшүндө өкмөттүн областагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Ызабеков жеринен кабар алды. Алгач кыдыруу Нокен районунда жайгашкан Абдыкерим агроном үрөөнчүлүк чарбасында жүрүп жаткан иштерди көрүү менен башталды. Бул жайдын кызматкерлери карапайым калк менен биргеликте 500 гектар жерге пахтанын Туркиядан алынган флеш сортунан эгишкен. Былтыр пахталар түшүмдүүлүгү өтө жогору болгон. Быйыл кичине жазда пахталар абанын пас келди, эрте жазда. Анан пахталар ошонун эсебинен кичине жакшы урожай былтыркыга салыштырмалуу жок да. Анан бул орто 30-40 центнерге жакын пахтаны ошонун ортосунда пахталабыз деп ойлоп үмүт кылып турабыз. Аталган жайдын кызматкерлери пахта түшүмүнөн сырткары пияз, жүгөрү да эгип учурда жыйнап алууда. Мында жалпы 8 техника, 20 шайман бар болсо, 11 жаран иштейт. Бул үрөөнчүлүк чарбада акыркы үлгүдөгү комбайн доминатор 130, дан эгиндерин жыйноочу атайын техника бар. Ал дыйкандардын ишин бир топ жеңилдетип, данын өзүнчө таза кылып жыйнап берет. Ал эми Базар Коргон районунда пахтанын 3 түрү эгилген. Акыркы кездери дыйкандар түшүмдүүлүктү көбүрөөк алуунун жолдорун издеп, түрдүү ыкмаларды колдонуп келишет. Ошол эле учурда жер кыртышын карап чыгып, жерди керектүү азыктар менен да камсыздоодо. Бир аянтка кыргыз 5 эксек, сортун эксек, экинчи аянтка турецкий урукту жаңы сунуш кылыш деген ошону эктик. Үчүнчү аянтка Кытайдын элитасын кошо эктик. Ушу көрөбүз. Ушулардын ичинен кайсыл сорттогу пахта жакшы, өтүмдүү, ушу кардарларга ылайык болсо, ошону калган дыйкандарга дагы сунуш кылмакчыбыз да. Ал арада облус жетекчилиги аталган райондогу номер 10 Кызгалдак балдар бакчасына да баш бакты. Учурда бакчаларда тарбияланган балдарды мектепке даярдоо жагына өзгөчө көңүл буруу талап кылынууда. Ага ылайык жаңы программалар түзүлүп, мектеп менен бакча кызматкерлери тыгыз байланышта болуусу айтылды. Жер садикте аябдан начар барат. Себеби садиктеги ошол жанагы темалар боюнча, жанагы иш пландары боюнча өзгөрүш керек. Баары бир эле темада иш план болгон. Кыдыруунун соңу Сузак районундагы Алымжан Юнусов атындагы айыл чарба үрөөнчүлүк кооперативинде аткарылып жаткан иштерди көрүү менен жыйынтыкталды. Жалпы жолунан алганда облус боюнча 12500 гектардан ашуун жерге пахта өсүмдүгү эгилген. Эми сентябрь айынын орто ченинен тарта жыйнап алуу аракеттери башталат. Түз эле 1 гектар мынча кетет, силтира кетет, мынча кетет деп эле айтып калчу. Азыр жердин кыртышына карап, лабораториядан өткүзүп келип анализден кийин ошого жараша багы жесемчи берип атат. Бир жагынан ошо дыйканга да экономичный болот, экинчи жагынан ошол жердин канчалык эме экенин билүү, асылдуулугун билип. Кошумчалай кетсек, жыл өткөн сайын пайдаланылбай калган жерлердин аянттарын азайтуунун үстүндө да алгылыктуу иштер жүрүп келет. Тактап айтканда, бул жылы пайдаланылбай калган жерлер 1200 гектарга кыскарган. Алина Адилбек кызы, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн. Региондорду өнүктүрүү үчүн ар тараптуу аракеттер көрүлүп жатат. Базар Коргон районунда демирчүлөр тарабынан салынган 3 мечиттин ачылышы болду. Бир күндө пайдаланууга берилген Арстанбап айыл аймагындагы мечиттердин ачылышынан кабарчыбыз маалымдайт. Алаң боюнча биз чечип келдик.
Бул тасма үстүбүздөгү жылдын 23 март күнү тартылган. Ал учурда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Асталам кайрымдуулук фондунун өкүлдөрүн алып келип, эскилиги жеткен мечиттерди жеринде көрсөтүшкөн. Алар жаңылап берүүгө убада берип кетишкен. Ошол айтылган сөздөр бүгүн ишке ашып отурат. Чакыр Буба айылындагы тургундар эми заман талабына жараша мечитте намаздарын окуй башташат. Ниет кылдык эле, мына Кудай буйруса ниетибизге жетип, жашынакай жаркыраган мындай бир заманбап мечиттин ачылышына күбө болуп турабыз. Бул жерге мечитке салым кошкон мына жамаат, жалпы абалар, аксакалдар, жаштар, ушул бүгүн мына демөөрчүлөр келип отурат. Ушу демөөрчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Бир нерсе себеп болот экен. Талап боюнча мечиттин пайдубалын айылдын эли ашар жолу менен куюп беришкен. Калган бөлүгүн фонд толугу менен каржылаган. Бүгүн кызыл тасмасы кесилип, жашоочулар ыраазы болуп турушкан кездери. Tabii kıyamet gece dursun dağınız inşallah. Mana Kırgızstanımızda mana din erkinligi bolup, mana masjid, madrasalar. Кыргызстанда акыркы мезгилдерде мечит медреселерге жакшы көңүл бурула баштады. Чакыр Буба айылындагы мечиттерибиздин эскилиги жетип калган эле. Депутаттар жана демөөрчүлөр жардам беришип, жаңы мечитке ээ болдук. Лай, девал, гүөлө дегенде, синч дегенде, азыр заманауи халатта mana кичигишлер Бул мечит болсо Турбазага кетүүчү борбордук жолдун боюна салынды. 175 орунга ылайыкташкан бул жай эми элдин кызматында болот. Кошумчалай кетсек, айыл аймактын алыскы Султан Булак айылында дагы ушундай мечит пайдаланууга берилди. Ошентип бир күн ичинде Арсланбапта 3 мечиттин кызыл тасмалары кесилди. Негизинен мечиттер 90-жылдарда жаңы курулган маалда, ошол маалда шартына байланыштуу мындай заманбап болуп бүтүп калган. Бүгүн 7-8 дагы кайра таамаланганга ошондо муктаждыгы бар мечиттерибиз бар. Маалыматтарга ылайык район боюнча жалпы 117 мечит орун алган. Алардын 70-80% кайрымдуулардын көмөктөрү менен жаңыланып калган. Мунара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базаркоргон району. Кыргыз Республикасы мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам системасынын өнүгүшүнө көмөктөшүү долбоордун уюштуруучулары бүгүн долбоордун максаты иш мерчемдери менен тааныштырган тегерек стол уюштурушту. Андагы жөнөкөй жарандардын укуктун сабактуулугун жоюу, алардын маселесин чечүүдөгү адвокаттардын орду жөнүндө пикир алмашуу орун алды. Эске салсак, жарандарга адвокаттык кеңештер акысыз берилет, бирок аларга кепилденген акчаны мамлекет төлөп берет. Учурда бул долбоорго тартылган адвокаттардын саны 400гө чукул. Биздин максатыбыз ошол мыйзамды элге жеткирүү, ошол мыйзамдын иштешине көмөктөшүү болот да. Бул проект негизи ошо Сурас Кыргызстан фондусу менен каржыланып, биз ошол проекттин негизинде 7 областтын баарын кыдырып, ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Негизи тегерек столдун максаты ошол системага кирген катышуучулардын баардыгы, бул мамлекеттик органдар, адвокаттар, бейөкмөт уюмдар, дегеле ошо жарандык коом, андан кийин ошо укук коргоо жана сот органдарынын баардыгын бириктирип, баягы бир аянтчага топтоп дегендей. Индонезияда өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында джиу-джитсу боюнча мелеште финалда кыргызстандык спортчу Туракан Багымбай уулу Бириккен Араб Эмиратынын өкүлү Талип Аль-Кирбини 2-0 эсебинде жеңип, алтын байга өттү. Багымбай уулу 24 августта джиу-джитсу неваза түрүнөн 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Багымбай уулу финалдык таймашка чейин ирандык, казакстандык, туркменистандык жана тайланддык спортчуларды жеңип алган. Ушул эле салмакта дагы бир кыргызстандык спортчу Жакшылык Уранов коло байга үчүн күч сынашып, тайланддык Банпот Лер Тайсонго жеңилип калды. Спортчунун ушул эле түрүнөн жогоруда аталган спортчулардан сырткары бул күнү Кыргызстандан Ариет Бекишев 56 кг жана Давран Маразыков 56 кг таймашка чыкты. Бекишев 1-8 финалда, Маразыков 1-16 финалда атаңдаштарына жеңилип байгесиз калышты. Төрөканов Багымбай уулу алган байге Азия оюндарындагы Кыргызстандын эсебинде алгачкы алтын медаль. Буга чейин Кыргызстандын спортчулары 4 күмүш, 5 коло байге алышкан. Медаль алган өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан 21-орундан 17-орунга көтөрүлдү. Бүгүнкү жаңылыктардын маалымат программасы мына ушулар түздү. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышабыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.